Assalamu alaikum. Урматтуу Десин ТВ YouTube каналынын көрөрмандары. Москва бүгүн жаңылыктар түрмөгүнө кош келиңиздер. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болмокчу. Күндүн айта турган негизги жаңылыктары, акыркы жаңылыктар, ошондой эле аптада болуп өткөн Кыргызстандагы маанилүү кырнетти жарган окуялар жөнүндө учкай кеп кылып өтмөкчүбүз. Анда эмесе баштадык. Орусияда шайлоо өтүүдө. Президенттик шайлоо. Бул жерде бир нече кандидаттардын ичинен Владимир Владимирович Путиндин кандидаттыгы көрсөтүлүп жатат. Албетте ал көп мөөнөттөрдөн бери келе жатат. Бирок бизге Кыргыз республикасына кайсыл президент болгондо жакшы болмок. Биз ошол жагын, ошол нерсени ойлой турган болсок, албетте Путиндин ушул президенттик мөөнөтүндө болуп өткөн окуялар бизге байланыштуу. Ошондой эле көптөн бери байкап келе жаткан боло турган окуялар жөнүндө дагы бизге албетте Путиндин эле өзүнүн калгандыгы жакшы. Анткени мына көрүп турасыздар, Кыргызстандын мындай жараандары бул жакта кенен жүрүшөт. Биз эркин мындай көптөгөн бир эмелерге ээбиз. Маселен ошол эле Евразия экономикалык бирикмесинде тургандыгыбыздан жана башкалардан, такси кызматтарында, көптөгөн тейлөө кызматтарында бир топ биздин мекендештерге жеңилдиктер бар. Муну калп десеңер, анда өзүңүздөр билесиздер. Дегеним, кыйынчылыктар албетте жок эмес бар. Ар бир мамлекетте жанагындай шовинисттер болот экен, буларда да ошондой бар, бизде да бар дегендей жаман пикирлер болот экен, кызганыштар болот экен кыйынчылык болгондо. Булар ушунчалык кыйналып турганына карабай, азыр мисалы үчүн 9 мектеп салып беребиз деп, алгачкы мектептерди уже салып жатышат. Бул дагы болсо жакшы. Ал эми жанакы кызганыштар, башка шовинизм жөнүндө айта турган болсок, албетте мындай улуттук, башка улутту жаман көрүү, басынтуу, мындай нерсе жок эмес бар. Албетте тиричилик, жашоо кыйын деген нерсе экен. Ар бирибиз этият болуп аракеттенишибиз керек. Ал эми жанакы депортация кылып, кара тизмеге түшүрүлүп, кетип жаткандарга буга өзүбүздүн эле мекендештер, өзүбүздүн эле ортомчу, уяты жок, Алладан коркпогон жарандарыбыз себепчи. Анткени килтейген акчаларды алып туруп, анан жасалма документти кылып, ошондой адал эмес акчалар менен өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн каражанын баккан адамдардын айынан биздин миңдеген мекендештерибиз 5 жылдык жанагындай кара тизмелерге түшүп, ушинтип кетип жатышат. Ал эми шайлоо болсо мына кече күнү башталды, 3 күн болот экен. Электрондук шайлоо, башка шайлоо, кадимки эле биздекидей кээ бир жерлеринен ызы чуулар чыгып жатышыптыр. Ал эми бул болсо, бул ири державанын өзүнүн ички окуясы. Албетте кыргыз жарандары дагы көпчүлүгү Орусиянын жарандыктарын алгандыктары бар. Андайлар дагы өз позициясын көрсөтүп шайлап жатат болуш керек. Канткенде дагы мен үчүн кантип бул канчалык сындап, башка кылып, азыркы Украина окуяларына СВОго карап туруп айтканы менен дагы Путиндин өзүнүн эле калгандыгы бул менин оюмча стабилдүүлүккө алып барат. Бизге эч кандай бир мындай каттуу зыяны деле тийген жок, акыркы окуялардын жана башкалардын. Ошондуктан бул окуяларга мен ушундайча баа берет элем. Урматтуу көрөрмандар, эми болсо биз башка мамлекетти коюп, өзүбүздүн акыркы болуп жаткан өзүбүздөгү окуяларды, апты ичинде болуп өткөн кызыктуу, кырнетти, кыргыз интернетин аябай дүрбөлөңгө салган окуялар жөнүндө айта кетели. Өзүңүздөр билесиздер, бир мандаттуу Бишкектеги округтан келген белгилүү спортчу, Дерский депутат деген ат менен жогорку кеңеште белгилүү, кырнетте белгилүү, коомчулукка белгилүү болгон Шайлообек Атазов ушул Матраимовго байланышы бар. Матраимовчу деген топторго ушундай бир кандай деп койсок экен, тазалоо башталгандан кийин, Камчыбек Кыдыршаевичтин ошондой эмеси башталгандан кийин, бул жигитке дагы Бишкек административдик соту бул жигиттин шайлоо эмесинде туура эмес эмелер болгон деп туруп депутаттык мандатынан ажыратууга
чечим чыгарды. Бул албетте жогорку сотто буга чейин эле болгондо Муртазалиев утулуп, ошол эле Шайлебек Атазов утуп келген акыркы окуяларга байланыштуу кайрадан баягы бул жигиттин ошол Айбек Осмонов, Искендер Матраимов ушулардын катарында кетирүүгө аракеттер болуп жатат достор. Эми мен бул жигитке кандай баа берет элем? Бул жигит мындай жөн эле ошол Матраимовдун жардамы менен эле көчөдө жүргөн, спорт залда жүргөн жеринен келе калган жигит эмес да. Муну башынан мындай карап көрсөңөр, ошол студенттик кездеринен баштап эле ушул Жанар Акаевтер жана башкалар өтө активдүү жаштардын катарында болушкан. Ошол кездерден баштап келаткан ушул мекениме, элиме кызмат кылып берейин деген жигиттер да. Ушундай мен өзүм бул бирөө жөнүндө сүйлөрдөн мурун мындай изилдеп, бул каяктан чыккан, кандай болгон деп карап көрөм да. Мен жеке тааныштыгым жок. Мен өткөндө дагы бир берүүмдү айттым эле, ошол 90 депутаттын ичинен мен аябай барктаган жигит ушул. Анткени бул жигит акыркы кездери могу профсоюз деген мафия менен каттуу күрөшүп, анан дагы өз айткандай бийликтин сөзүн сүйлөп мамлекетчил болсо дагы бул жигит мындай кандайдыр бир кемчиликтер ошол транспорт министрлигинде мындан мурунку чакырылышта дагы болуп өткөн жанагы коррупциялар боюнча айтор министрлерден коркпой каттуу сүйлөп, каттуу талаптарды коюп, ошондуктан Дерский деген атка конуп мындай көпчүлүктүн купулуна толуп, балким кимдир бирөө, балким бир кандайдыр оппозициялардын купулуна толбогону менен көпчүлүк адамдардын купулуна толуп, кандай деп койсок экен, карапайым калктын ажаатын ачкан депутат да. Мына жанакы каналдарды тазалоо, башка жерлерде мындай өктөм үн менен тазалап жүргөн, ошол иштерди алып барган, эч качан бир Камчыбек Кыдыршаевичке же Садыр Жапаровго каршы сүйлөбөгөн ушундай депутат эле. Бирок мына акыркы кезде көрүп жатасыңар. Эми бунун жогорку соттон дагы кайра каралып, кандай окуялар болуп кете тургандыгын дагы турмуш көрсөтөт. Эң кызыктыгы анын акырында жанакы кечирим сурап, мен ушул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекетке тыйын көп түшөт 2 миллиард деген үчүн мен ушул казиного дагы апамдын айтканына карабай добуш берип койдум деп, ошону элдин алдынан ыйык трибунада туруп, ошондой эле депутаттардын алдынан мен бул эмемди чакырып алдым деп кечирим сурагандыгы албетте акыркы кездери мындай окуя болгон эмес. Жанакы бир депутат бир жаш баланы, охранадагы баланы уруп койгондо дагы менин оюмча мынтип чыгып кечирим сурабады эле. Качып кеткен Акаев дагы элдин алдына чыгып кечирим сураган эмес. Простите, пожалуйста деп бир өзүнчө сүйлөп койгон. Ошондо дагы биздин канал биринчи болуп бул эмне келип алып элден кечирим сурабайт деп айткандан кийинки реакция да. Эми коомдогу кээ бир активдүү, кээ бир окуяларга биз деле активдүү катышууга, активдүү өз позициябызды билдирүүгө аракеттенебиз. Ошондой бир берүүлөрдөн кийин Акаев дагы чыгып ушундай эфирден кайрылмыш болгон. Бирок моундай ыйык трибунанын алдына келип, чоң эмелердин алдында мындай башын жерге салып, Атазов сыяктуу эми не деп коет, жаңылбас жаак болбойт, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Сөз экен, иш экен, албетте кыймылдагы иш кылып жаткан адамда жаңылуулар, башкалар сөзсүз болуп турат. Балким бул жигит ошол тандоодо, ошол элине кызмат кылып берүүдө, ошол спортчуларды көтөрүүдө ошол кичине адашып калгандыр, башка болгондур. Бирок мен өткөнкү берүүлөрүмдүн биринде дагы айткам, ошол Матраимов сыяктуу адамдар дагы, алар дагы карап туруп ишинен толк чыга турган мындай тыңчыкма жигиттерди өзүнүн айланасына чогултат да. Кандайдыр бир алнын айткандарын кылат, мунун айткандарын кылат, ошондой мыкты команданы топтоого аракет кылат. Ошондой кандайдыр бир окуялардан кийин ушулар бир болуп калган экен. Бирок бул жигит дайыма эл үчүн эле иштеп жүргөн жигит. Эми аны мен албетте билип турам, силер кандай сөздөрдү айтасыңар, кандай пикирлерге келесиңер. Бул менин жеке субъективдүү пикирим. Мен унут электи айтып коеюн, жанагы уча жөнүндө. Мен деди, бул Матраимов менен тааныш эмес, катташпаган мындай саясатчылар жок. Бардыгы мына ошол эле Жанар Акаевтар жүргөн, ошол эле ким баары эле жүрүшкөн. Тиги азыркы жогорку кеңештегилер, кызматтан кеткендер, экстер, пекстер шыгылып бардыгы ошолордун айланасында жүрүшкөн болчу. Ошол Матраимовдун кечээ күнү эле ошол биздин эң башкы молдобуз дагы ошонун жанында туруп эме кылып, биздин куудулдарыбыз Тынар иним, ой мени деле чакырса сүрөткө түшмөкмүн, эмне эле качасыңар дегендей
аябай эле ушундай бир оң пикирлер болгон. Акыркы Камчыбек Кыдышаевичтин мындай тазалоо иштеринен кийин бул киши мурдакыдан да мокочо болуп көрүнүп, анын жанындакылар бокочо болуп көрүнүп, бир ушундай нерселер башталып кетти. Ага чейин бардыгы эле мамур жумур, камыр жумур болуп жүрүшкөн. Ошондойлордон мен силерге экөөнү атап коеюн деп туруп, ген прокурор Курманкул Зулушевди айтты. Тиги досум келгиче ооз тийбегиле, ачпагыла деп учаны кармап турчуңуз эле, эмби кандай болот деп. Ошондой эле экинчи деп аттым. Мен мындай бүдөмүк түшүнүп калдым. Бул Нурланбек Шакиев жогорку кеңештин спикерине айтылган сөз окшойт. Бизди карабай жатасыз дегендей. Ишыгылып мен экинчи жанакы көз өрүнө түшүнбөй калдым. Балким ушу Нурланбек Шакиевди айттыбы же башка жөндө айтам деп атып, сөздөн эсинен чыгып кеттиби ишыгылып. Бул башы гана деп туруп, анан көп эмени токтотподу. Канча президент бар бул жерде деп туруп, Зулушев президентпи же тиги Садыр Нуркожоевич президентпи деп аны мындай кылып айтты. Ишыгылып колунан келишинче баягы империя наносит последний удар дегендей өзүнүн моундай бул боксер жигит да ударларын кылып эмени сокту. Тиги Зулушевди. Эми бул жерде судья кандай чечимдерди чыгарат, утуш ким тарапта болот, балким сен эрежени бузуп жанагындай запретный тыюу салынган жерге уруп койдуң деп туруп, бул кишинин өзүн киритке чыгарып коюшу мүмкүн. Балким бир адилеттүү бул жигит ушундай жакшы иштеп жүргөн, дайыма ушул мамлекеттин кызыкчылыгын көтөргөн, элдин кызыкчылыгын коргогон президентти кечиресиздер. Президент деп койдук, балким президент болуп калабы. Кайсыдыр бир убакта бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп коет. Эми албетте мындай жигиттерди эле көчөдө эле жаткан жери жок, азамат. Бул жигиттин дагы ушундай бир эмелери болуп кетеби, айтор кандай болуп чечилет, утулабы, утулбайбы, аны дагы биз көрө жатарбыз. Мунун эмгектерин кандай баалайт дегендей мындай. Ошондой эле учурда кандай деп койсок экен, бул жигит мындай деп айтты. Алымкадыр Бейшеналиевди иштен кетирдиңиз эле, анан кайра келди. Сиз көптөгөн адамдардын тагдырына ойноп жатасыз. 300-500 деп иши кылып көптөгөн бир цифраларды айтып өттү, түзүк эле даярданган экен. Ошол Алымкадыр Бейшеналиевдин тегерегинде жанакы акыркы депутаттар башталганда задний проход, мураход деп кичине сөз болуп, шакаба болуп, анан акыркы кездери абдан аброй топтоп, коомчулукка белгилүү болуп келе жаткан маселелерди кыр-кырынан коюп келе жаткан Коргонбай уулу деген биздин депутатыбыз бар. Эмеден эмне кем бекен деген макал бар эле, мен унутуп атам, көбүнчө ушул Россияда жүрүп макалдарды унутуп калдым. Атазовтан эмне кем экен деп туруп, ошол тескерисинче Атазов кандайдыр бир деңгээлде коргоп кеткен деп министр Алымкадыр Бейшеналиевди черный кандай деп койсок экен, кара врач деп, каралар менен байланыштуу, бул жалаң караларды керек убагында тетиги Акматбаевдин жигиттерин жана башка криминалдардын баарын ок жеген, жана башка ушундай мамлекеттик ооруканаларга кайрыла албай турган адамдарды башка кара клиникаларда кабыл алып ушундай кылган бул бандиттер менен байланышы бар министр. Бул иштегениңизге сизге эмеңиз жок деп жанакы Атазов сыяктуу бир сенсация жаратайын дедиби же башка кылдыбы же чын эле жүрөгүнөн күйүп туруп айтып атабы, анын учкай андан кийин эле тез эле ошол Алымкадыр Бейшеналиев инкубский министр мырзабыз дагы жооп берди. Мен деген Гиппократтын антын алган адаммын, ким болбосун кайрылса баарына жооп берем дегендей мындай деп туруп айтты. Бирок мен андай криминал менен байланышым болгон эмес деп туруп ачык айта алган жок. Ким болсо дагы мен жардам берем деди. Эми буга өзүңүздөр баа бересиздер. Биздин бул министрибиз кандай иштеп жатат, кандайдыр бир адамдардын ортосунда чын эле реформаларды жаратат эле, андай эле, мындай эле. Бул Алымкадыр Бейшеналиевди бекер эле алып койду. Бул болгондо азыр тазалап коет эле деп ишенимдүү түрдө эле кайра келип туруп, мен эми башка тактика менен иштеп жатам, мен эми башкача болуп калдым, мен эми кичине түшүнүп калдым дегендей кылып азыр мындай акырын эле дымып калган чагы. Ал арада биздин ушул ден соолук боюнча, ушул өмүр боюнча, ушул
Degеле саламаттыкты сактоо министри тарабында ооруканаларыбызда өтө көптөгөн өлүмдөрдүн фактылары болуп жатат. Төрөттөн башкадан жана кичинекей наристенин тишин жулуп абдан чоң бул саламаттыкты сактоо жагында көп эме. Эми турмуш андай мындай кемчилиги жок болбойт экен. Албетте кичинекей наристенин ошентип кетип калгандыгында ошол саламаттыкты сактоодогу адамдардын күнөөсү зор. Ар бир адам кылган günөөсүн толук жазасын алыш керек. Анан кийин Гиппократтын антын кылабы, башка кылабы. Албетте мен ушул айтып жүрөм, бул ооруканада иштеген биздин врачтарыбыздын айлыктары аз экен. Өткөндө Идирис Исаков айтты го, бир 10 жыл окуган врач 6000 айлык алат экен. Ал квартирасына жетеби, башкасына жетеби деп. Анан 6000, 10000 айлык алып аткан адамдардан анан мен жанакы жаңы кыргызстандыктар биз эмеге каршыбыз деген бир мындай өзүмүн эмелерим бар. Анан биз кантип ошолордон сен жаңы кыргызстандык болосуң, сен кантип 6000 менен кантип жанын багат? Мына мен деле ошондой 6000, 10000 айлыктарга эме кылбай Орусияда иштеп жүрөм. Бүт кетип калышты врачтардын баардыгы. Бияка келсе авторитет болот экен, бияка келсе жакшы иштейт экен, үйлөрдү берет экен, жарандык берет экен, башка берет экен. Анан ар кимдин тиричилиги бар да. Демек биздин медицинада чоң реформаларды жасаш керек. Ошол Коргонбай уулунун дагы айтканында балким билинбеген тирешүү ошол атасы жак менен болуп атабы жок, мен аны билбейм, бирок айтканында чындык бар. Чын эле бизде саламаттыкты сактоо жагында көзгө басарлык нерселер жасалбай жатат. Албетте, могу акыркы кездери лабораторияларды, мамлекеттик лабораторияларды кылабыз, фармацевтика мамлекеттик бир ушундай эмелерди баштайбыз деген жакшы ойлор бар, бирок көпчүлүк бир мындай карапайым адамдар каалаган нерселердин көбү боло элек. Барсаңыз өчүрүт, акча бермейинче больницага жата албайсыз. Теги төрөткөн аялдар болсо мынтип карап турушат, сүйүнчүңү бер, башкаңы бер деп бардыгы эле ушул мани о дегендей болуп калганда. Албетте биздин Москва бүгүн жаңылыктар түрмөгүбүздүн дагы соңуна чыгып кетип атабыз. Урматтуу достор, каналды колдоп туруңуздар. Мен азыр Кыргызстандан өтө күчтүү клипмейкер, оператор, монтажист жигитти чакырдым. Өтө чоң суммаларды эме кылдым. Мен азырынча андай эмелерге жетчү элекмин. Каналды колдоп туруңуздар. Мен эсептерин жазып коем. Студияны даярдап жатабыз. Мен Кремлдин алдынан башка жактарынан элде жок сонун жаңылыктарды, биздин жетишкен жанакындай бизнесмендерибизди, башкаларды тартып рекламалык бир мындай сонун нерселерди дегеле Москванын бүгүнкү, Москвадагы биздин бүгүнкү мекендештердин жетишкендиктерин кеңири чагылдырып берүүгө аракеттенемин. Силер мени только колдоп туруңуздар. Азырынча кичине колдоп турсаңыздар, 100 сом, 200 сомдон болсо дагы мен эсебин жазып коем. Мен өтө чоң немелерди абишет эттим. Азыр бекер мышык аптапка чыкпайт экен. Ошондой күчтүү клипмейкер, оператор, монтажисттерди табыштагы команданы багыш үчүн мен ар кандай нерселерге, мен өзүмдүн тыйыным жок болсо дагы мен ошолорду алып келип, акчасын төлөп берип, бир жакшы контенттерди жасайын деп жүрөгүңдөгү жакшы нерсени кылгың келет экен да. Анан болоттур деген болот. Жакшы үмүт кылсак тыйыны да болот, башкасы да болот, рекламчиктер да келет, заказдар да болот деген жакшы тилектер менен мен ушул иштеп жатамын. Силер дагы мени азырынча кичине колдоп туруңлар. 100 сом, 200 сом болсо дагы азыр албетте бирин-экин адамдар колдоп жатат. Мен мына 5000 рубльге штатив алдым. Бириним телефон менен тиги ультра холод телефон менен мага белек кылды. Ошол анындагы мен 10 видеосун тартып бердим. Ал мага телефон тиги бу кичине баягы ыраазы кылды. Чоң рахмат ошол ультра холод Рахматуллаев Акунжанга. Албетте биз дагы жардам берип, аны дагы реклама кылып ушинтип турабыз. Алгачкы кезде могу жумуштан чыгып иштеп кетүүгө ушул жигит дагы чоң жардамын көрсөттү. Эми ошол мынте бербей биз дагы өзүбүздүн кадамдарыбызды баштадык. Чоң ошондой команданы даярдап жатам. Азырынча 3 адам болдук. Буюрса машина да болот, башка да болот. Керектүү адамдардын алдынан биз интервьюлар да алабыз. Башкача бир форматта, башкача бир эмеде жаңылыктарды жасоого аракеттенебиз. Албетте мен кесипкөй журналист эмесмин, бирок Клоп медианын журналистикалык курсунан өткөн башка тааныштар бар, билим бар, база жакшы, 2 жогорку билим, 1 атайын орто билим.
operatiftik tajriba, başka nese Kudayga şükür men özümdün intellektualdık bagajım жетиштүү деп ойлоймун. Elime hizmet kılıveremin. Sizler de menin kanalımda koldap turunguzlar. Sizler menen bugünkü tankı Moskva bugün жаңылыктар türmeginde Bakıt Süleyman baldı.